Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн натыйжасында депутат Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна талапкерлиги үчүн макул 69, каршы 1 добуш берилген. Чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрагалыгына депутат Эльвира Жыргалбековна Сурабалдиева шайланды. Куттуктайбыз. Рахмат. Урматтуу депутаттар, токтом долбоорун добушка коем, добуш берип коюңуздар. Макул 68, каршы жок, баары 68, катталды 80. Токтом долбоору кабыл алынды. Эльвира айым, сизди куттуктайбыз, ийгилик каалайбыз. Кудай буйрса, мен ойлойм, сиздин тажрыйбаңыз дагы өтө мол бул тарапта. Жакшы бир иштеп бересиз деп ойлойм. Рахмат сизге. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басарын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн натыйжасында депутат Ибрагимовдун талапкерлиги үчүн макул 53, каршы 16 добуш берилген. Чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басарлыгына депутат Ибрагимов Болот Адылбекович шайланды. Урматтуу депутаттар, аталган токтомду добушка коюн, добуш берип коюңуздар. Макул 72, каршы жок, баары 72, катталды 81. Токтом кабыл алынды. Куттуктайбыз. Анда Талант Турдуманович, өзүңүз келип бул жака алып келип берсеңиз. Келиңиz. Çok yakın geliniz. Урматтуу кесиптештер, көрсөтүлгөн ишенимиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Жогорку Кеңеш бул коллегиалдык орган, ошондуктан биз элдин ишенимин актап, бири-бирибизди сыйлап, мекенибиздин бакубатчылыгы үчүн мындан дары да биргелешип, жакшы жыйынтыктарга жетишип, иш алып барабыз деп ишенем. Чоң рахмат. Рахмат. Сизге да ийгилик каалайбыз. Кудай буйрса, ушул ишеничти актап, жакшы иштеп бересиздер деп ойлойм.